Өпкө эмнеге ооруйт? Мына азыр өпкө оору көбөйүп атат. Азыр биз өлүм сылоосунан адамзатты алып калганга аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан экономикаң бир тыйын азырчы. Сени шайлоо, майлоо, мигрантка жардам берем, мигранттан акча алып келем, полянды камайм, аныңдын баары бир тыйын. Өпкө эмнеге ооруйт? Мына азыр өпкө оору көбөйүп атат. Өпкө карайып дем алуу оорулайт. Аны үчүн эмне кылыш керек дегенде, улуу рахатка өтүп, энергиянын кызматын пайдалансаң өпкө айыгат. Ошон үчүн денеңди бошот дегенде улуу рахат башталат. Анан энергия деген ааламдын кызматын пайдаланганда биздин тело мурун 21-кылымга чейин аялдынды же эркектинби ролун гана аткарып келсе, ал азыр ошол аял эркек деген тело жоюлат дагы энергия өткөргүчкө айланат. Эгер жок эскиче эле, пендече эле экинчи аял болушум керек, же биринчи аял болушум керек, же эки катын алышым керек, же болбосо эмоцияда жашашым керек, же ошо каражат жөн эле бир саясат оппозиция үчүн жашашым керек, же эскиче эле бир окумуштуу болуп жашашым керек десеңиз, телоңуз күйүп кетет. Ошон үчүн шишик, бесик, жара, жанагы аты жөнү аныкталбаган оор сыркоолор, системный оорулар, айыкпаган дарттар энергиядан пайда болот. Энергия бул периште дейли. Энергия бул арба, энергия бул көк. Алар жерге түштү. Алар тегерегибизде. Ал жан, ал аба аркылуу кирет, ал суу аркылуу кирет. Ал от аркылуу, жылуулук аркылуу кирет. Күндүн энергиясы аркылуу адамдын ичине өтөт. Ысыктык аркылуу. Ал табият аркылуу өтөт. Аны эч ким токтото албайт. Ошондуктан энергияны же нурданууну эч ким айыктыра албайт. Медицина. Муну нур гана же энергия гана айланып кутуласыз. Кел ошо энергияга калыптаныш үчүн эмне кылыш керек экен? Мына ушул жерде маселе калды. Эгер сен энергияга калыптанбасаң, ушу энергияң Арстанлай менен, жана Эргешбей атадай, жана башка да биздин көчүрмөлөрдөй сен калыптанбасаң, энергия шишик кылат, писик кылат, рак кылат, кысып коет, ал жыртып чыгат көрүнгөн жер. Балдарым неге муун өлүп атат? Ошо энергия ичине киргендиктен, анан акыл менен жашагандыктан анан муун өлгүсү келип кетет. Ошондуктан экономикаң бир тыйын азырчы. Сени шайлоо, майлоо, мигрантка жардам берем, мигранттан акча алып келем, полянды камайм, аныңдын баары бир тыйын. Азыр энергиясын жоюлуштур. Мына аалам күчтөрү кыргызды кийсин дагы, кыргыз энергиясы менен дүйнөгө башчы болуп калсын. Кызмат көрсөтсүн, багыт берсин, адамзатты сактап калсын. Авторитети көтөрүлсүн. Ааламдык милдетин аткарып кыргыз сакталып калсын. Мына ушул жерде маселе. Кыргыз башка жол менен өнүкпөйт. Кана медицина, анда ракка. Аты жөнү аныкталбаган дары теге ооруларга дава табат эле. Жок. Энергияга кандай эмненин алы келет? Эмненин алы? Медицинанын бир таблетканын дары, шприцтин алы келет. Аттолу журтум, келиңиздер, медицинадан айыксаңыз барыңыз. Жокпу? Чындыкка ээрчишибиз керекпи? Бир гана жол, ааламдык жол калды. Ак жол, улуулукка үндөө.